Yani şu burunku ata-babasının jorukların balkattırga olurdu. Atantay Jomart degen uşul bala oldu. Bugünkü günde. Yani, elge tök destek. İşte ki sonra gayret Allah Teala biri vatar. Oy toy. Neyse Azыр ошо берешен болбой калды ата, берешен адамдар аз жок болуп кетти. Бир күнү көчөдө жүрсөм бир аял жолук салынган чоң аялды ушу 70тен өткөн аял. Жетим жесилерди карабайсыңарбы, жетим жесилерин таштаган эмес деп ыйлап жүрөт. Ана мындай карасам жакшы эле аял да. Анан ошентип ыйлап жүрөт бир аял. Анан ойлондум, тим эле жетим жесилер каралбай калган турбайбы азыр деп. Ушундай нерселер көрүнөт да көзүмө жана төлгөдөй болуп. Анан ойлондум, чындап эле азыр жетим жесилер каралбай калган турбайбы. Илгери таштаган эмес го, жетим жесилине биринчиден жардам. Биринчи жолу ошолорго берген, жардам берген. Şöyle jana el, ay sen kaysi eldesin öyle. Ay elin sen anday olsan yetim sesini terk etmeye kararmak olmaysın. Deve. Uyat karganda. Ne var ya? Görün. Kıyın bolsaң элиң менен кошо кыйын болду деген экен да. Elin menen el boldu. Jurtun menen jurt boldu. Mana oşondoy bolam. Мен айтам да биз азыр эч нерсени ачпайбыз, эч нерсенеге бир жаңылык киргизбейбиз. Ошол ата бабаларыбыз кармап келген жолго эле түшүп алсак, ошонун жасаганын жасап алсак, Ошол чоң. наркыбызга да салтыбызды кармасак, эле кыргыз болуп кетебиз. Жакшы. Ошонун тегерегин кеңитиш керек. Кеңитиш керек, Кеңитиш керек. Билгендерди кеңитип, айтып, onun ошонун өзү чоң касиет. Ошону кармалып айтпайбызбы? Ооба. Аялдарга айттым. Аялдарды кыдырдым, канча аялдарга жолуктум да. Биз ошо энелерибиз жасаган, ума энелерибиз жасаган, эмчи энелерибиз жасаган нерсени жайылтып, ар бир үйдө болуш керек дедим. Бир үй бүлөнү шамчырак болуп, кут болуп кармай алсаң, анан биздин мамлекетибиз оңолот деп аялдарга айтып атам да. Эң туура. Үйүнүн konuşundun şamı ol, komşu olundun şamı ol deyip gelinge. Konuşundun şamı ol, komşu şamı ol. Şamı dedin sen? Çünkü konuşalı otpayı, üyeli otat da. Konuşundun şamı ol. Yarkırak. Komşu olundun şamı ol. Komşu olunmayan jakşı oldu degesin. Gelinlerge bergen bata. Ар бир макалга калыппыз эле ушунчалык мааниси терең экен атай. Аябай. Ошон үчүн улуулар дейм да, азыр жаштар чыгып улууларда эч нерсе жок деп атышат ата. Эч нерсе жок деп атат улууларда. Биз кыйын болуп кеттик. Мына азыркы эмени билебиз, энергиябыз күчтүү, манасбыз деп атат да. Анан ошо улуулардын жолуна түшпөсө каяка барышат алар? Өздөрү жол чаап алабы? Кандай болот ошо? Болгон сөз. Эми азыр акылдуу сөздү укпайт. Ар бири өзү акылман. Бирдемени айтып эле кыйын боло берет. Бирок данеки жок, эчтеке жок, маани жок. Ошондой кишилер чыкты. Анан талаша кетет. Болгон жерде. Анан мындай сабырдуулук, үйүмдүүлүк, мээрим деңсе. Жок, алар эле баштаган жерден эле калчылдап эле меники туурада эле ошентип берет. Мына сабырдуулук жок. Уятсыздык жок. Уят деген улуу журт бар. Улуу журт деңиз э? Улуу журт, уят деген. Уят өлүмдөн катуу дейт. Ал уялган киши өлүмдөн катуу. Андан көрө чөлүп калган жакшы. Деп атпайбы, көрдүңбү кандай? Ошондой сөздөрдү жаштарга үйрөтөйүн десең укпай атат.
Оқса дағы мағынасына түсінбей өтеді. Күпті болып қалып өтеді. Көтере алмай қалады деңіз. Көтерілбейді.